Assalamu алейкум, урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Москварда эки шашылыш кабар менен сиздерди тааныштырып кетейин, туугандар. Биринчи эле баягы отделенияда жоготкон тууганыбыз жөнүндө видео чыгардык эле. Ошонун миграционный табылыптыр. Мен номерин таппай калдым. Туугандар, ушул видео менен бөлүшүп коюңуздар. Белекбай уулу Тилек дегенди миграционный табылыптыр. Мага жазган адамдын номерин таппай калдым, себеби сактаган эмес элем. Сиздерден суранычы ушул группаларга бөлүшүп таап алсын. Тилекбай уулу, Белекбай уулу Тилек экен. Мен номериме чалсын. 25 245 89 79. Дагы бир жагымдуу жаңылык менен тааныштырып кетейин, туугандар. Өткөндө биз сиздерге Мытишидеги 9 айлык регистрация боюнча шашылыш кабар кылганбыз. 1-майга чейин тапшырып, ошону алып кагыла апрелдеги бүтүп аткан миграционныйлар, регистрациялар апрель ичи бүтө турган болсо, ошол 1-майга чейин тапшырып калыңыздар, үлгүрүп калыңыздар деп. 12-синде, 13-үндө тапшырган адамдардын 9 айлык регистрациясы чыкты, туугандар. Ошолорду келип алсаңыздар болот. Дагы деле ушул жумада эгерде майга чейин, то есть 1-майга чейин срогу бүтө тургандар болсо, үлгүрүп тапшырып калсаңыздар болот. Дагы деле кабыл алып атабыз. Ошол 12-синде тапшырган экен алгачкы биздин мекендештер. Ошолордун регистрациялары чыкты, туугандар. Андыктан буйруса бүгүн 23 болуп калды, 22 болуп калды. Почти 10 күндө чыгыптыр да, туугандар. Бул өтө жакшы. 10 күндө чыгыптыр. Кийинки жума уже базага кирген болсо, центральный базага кирген болсо, майский праздникке майрамдарда кеңири жүрө бересиздер. Буюрса базадан чыгат. Ошого сиздерден сураныч, эгерде майга чейин бүтө турган регистрациялар болсо, тапшырыңыздар, туугандар. Анан майский праздниктерди эске алыңыздар, билесиздер да, майский праздник баягы 1-inde бүткөн, 2-inde бүткөн, 5-inde бүткөн дегендерди эле тапшырсаңыздар болот. Себеби 28-inde, 29-дан баштап, уже 29-нан баштап апрелден майрамдар башталат. Андан кийин майский 1, 2, 3 дем алыш болот. Андан кийин 9-майга дем алыш болот. Ошондой баягы дем алышы көп, майрамдар көп айда май. Ошону эске алыңыздар, туугандар. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, туугандар. Эгерде срок өткөн документтер болсо дагы азыр кабыл алып атабыз. Номерлер жазып койдум, мына экранда номерлерге жазып, номер иштебей жата деген суроолор болуп, номер иштеп атат. Кече айт күнү гана иштебей калды. Атак жазып, адамдар өтө көп чалуулар, жазуулар болгондуктан анча-мынча үлгүрбөй калат, кичине кеч жооп берип атат, бирок баарына колдон келген жоопту айтып атабыз, туугандар. Андыктан бөтөн жерде өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар, туугандар. Аман жүрүңүздөр. Чек ара боюнча Мухиддин таксырга кайрыла бересиздер. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.